Бүгүн айтышат кээ бирөөлөргө дагы да суроо жооп болуп турган болушу мүмкүн. Ушул жерде ит бакканга үйгө периште кирбейт экен, баягы эски сүрөттөр коюлган үйлөргө периштелер кирбейт экен деген орчундуу суроонун ортосунда ойлонгондор бар да. Мунун маселеси ушундай: ит баккан учуруңузда шариятта деги эле динибизде периштелер кирбей коет, үйгө кетип калат, эч кирбейт экен деген маселе эмес. Бул жерде кайсыл периштелер чыгып кетет, кайсы амалды кылган учуруңузда кайсы периштелер кетет, сизге рахмат тилеген, Кудайдан береке тилеген, сизге истигфар айта турган периштелердин чыгып кетишине кандай амалдар себеп болот? Ушул себептердин бири бул үйдө иттин баягы сүрөттөрдүн болушу, картинкалардын. Эми ит маселесине келсек, ит деген ол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы боюнча корукташ үчүн, кароо үчүн, уру кирбесин, дагы бирөөлөр бир нерсени алып кетпесин, койлорум бир жака кетип калбасын, ит кайтарсын, карасын, коргосун деген максатта. Пограничник туугандарыбыз чек араны кайтарып атканда атайын иттер багылат, наркотикалык нерселер житат, атайын даярдашат. Ал иттер эмес. Ал керек иттер. Ал чыныгы тайган иттер бар го баягы. Койлорду кайтарган акылдуу иттер бар. Жөн эле огородуңузда деле баксаңыз болот, бирок аны карап, эч ким тиштебеш керек, вирус чыкпаш керек, жаш бала кармабаш керек аны. Шилекейлердин аркандай ит деген өтө оорулуу болот ал. Аны өзүнчө бир адамдын убактысы кетет. Эгер ошолорго карабастан багамын, караймын десеңиз өзүңүздүн маселеңиз. Ошондо дагы пайдасы тийиш керек, огородуңузду караш керек, өзүңдү ошол керектүү боло турган болсо, анда багышыңыз керек. Бирок ошондой учурда дагы ойлоп коюңуз, сиз баккан ит жакшыбы, же сизге истигфар, рахмат тилей турган периштелердин үйдө болгону жакшыбы, же ошол иттин үйүңүздө болгону жакшыбы? Ушул нерсени да ойлоп коюңуз, ойлонордон мурда. Ит ошол пайгамбарыбыз айткандай керектүү учурда гана. Бирок бүгүн кээ бирөөлөр бар, кыргыздар орустарды урашты баштады да. Жөн эле тойлордо отуруп алып апалар ниет кылат го, балама Кудай берсе ушундай той кыламын, мындай той кыламын деп, музыканын күчү менен. Музыкада адам ойлоно берет да, ар нерсени. Бул да былжырап ар нерсени ойлонуп, иттерди багам, андай кылам деген адамдар ойлонуп койсун. Баягы орустарды дуурап, ар кимди дуурап, жөн эле ит баккандар. Үйүңүздө периште барбы жокпу?